Дагы бир кызыктуу, өзгөчө, таланттуу катышуучуну ортого чакырамын. Бул кыз бир эмес, бир нече музыкалык аспаптарда ойнойт. Ал эми үнүн айтпай эле коеюн. Ушунчалык керемет үнү бар. Биздин сахнабызда, биздин студиябызда Токтогулова Аяна конокто. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Аяна, хош келдиң. Саламатсызбы? Сонумбу, баары жакшыбы? Ооба, жакшы. Эмне үчүн музыканттар жоош болушат? Жоош деле бар, бирок кээ тың, кээ жоош. Сен кандайсың? Мен мисалы тыңыракмын. Тыңырааксың. Ооба. Канча аспапта ойнай аласың? 5 аспапта ойнай алам. Кайсылары? Комуз, гитара, кылгыяк, жетиген, анан пианино. Ох. Канча жаштан баштап ойноп баштадың? Негизи мен 1-класстан эле 7 жаштан эле ойноп баштагам. Биринчи деген мени ошол Алипе майрамында менин ошол жандай кандай ырдайт экенимди, менин үнүмдү билишкен да. Анан ошентип ырга кызыгып, анан могул Шубин атындагы музыкалык балдар окуу жайга берген. Демек баардыгы Алипе майрамда башталган экен да? Ооба. Эң биринчи ошо кайсы аспаптан үйрөндүң? Комуз. Комуз, Албетте, эми кыргыз болгондуктан сөзсүз түрдө улуттук аспабыбыздан баштаган сонун го бул. Жакшы экен. Комузда ойногон оңойбу же гитарада ойногон оңойбу? Мен оюмча бул гитара деп ойлойм да. Анткени комуз черткен адамдар гитараны бат эле үйрөнүп кетишет. Ал эми гитара черткен адамдар комузду үйрөнгөнгө татаал болуп калат. Татаал, кыйыныраак, эмне себеп болот экен? Комуз үч эле кыл го. Үч эле кыл болгондуктан, бирок аябай мындай күйлөр оор да, 3 кыл болгондуктан ошол 3 кыл болсо дагы жандай үнү деген жандуу болуп чыгат да. Гитара болсо ал аккорд где-то 7 ушундай да. Эми комузда деле ноталар бар, алар 7 болуп эсептелинет. Бирок все равно комуз кыйыныраак болот да. Слух менен чертесиңби же нота менен чертесиңби? Экөө менен тең деле чертерим. Негизи кылгыякты черткенде слух керек да. Үй бүлөдө ким музыкалык аспаптарды ойнойт? Апам деген кичинекей кезинен ырдачу экен да. Атам болсо жандай эски жанагы музыкаларды чертет да. Демек атаңда дагы, апаңда дагы талант бар. Биздин студиябызга ким менен келдиң? Атам, апам, анан эжелерим, анан өзүмдүн жакын досторум менен келдим. Мына сага атаң менен сүйлөшөлү. Аты ким? Ооба, Акыл. Акыл мырза, ассаламу алейкум. Хош келдиңиз. Алейкум ассалам, Самат мырза. Сиздин талантыңыз, жубайыңыздын таланты кызыңыздарга өткөн экен да. Бул Аяна кызыбыз биринчи улуу кызыбыз катышчы комузга, школгочу. Андан кийин бул да уже өжөрлөнүп, бул да катышам деп, бул катышып, бул басып кетти да. Өзүнүн таланты менен. Рахмат, кош келдиңиздер. Биз кубанычтабыз. Мындай сонун таланттуу кыздын ата-энесин студиябызда көрүп турганыбызга. Рахмат. Демек, эжекеңе атаандашсың да? Билесиң, чыгармачылыкта атаандаш болмоюнча эч качан өсүү болбойт да? Ооба, билем. Уруксатпы комузуң? Мен мындай кармаганым кандай экен? Менде негизи шык бар да, анан бирок тура эле кармап турам. Бирок өзүн бош коюш керек да. Кой, меники жакшы болбой атат. Кел, өзүң эле чертчи. Мен деген азыр попури чертейин деп аткам да. Ал деген күү деп эсептелинбейт. Попури деген бул аралаштырып чертем да. Мисалы 3 күү тандагам. 3 күүнү ошо ортосунан бөлүп чертем. Жарайт. Кеттик анда.
Елестегі беш шырғайды мен қыйбай, бет-беттейіне қарасам, беш түлігі қырғидай. Адырдағы алтырғайды мен қыйбай, алды-алдынан қарасам, алты түлі қырғидай. Ең сонын Аяна, эми сен айтып атпайсың ба, слухым күшті деп. Азыр текшеребиз ошону. Сага музыкаларды коюп беребиз. Ошолорду табышың керек. Даярсың ба? Ооба. Кеттик анда. Бул деген Вивальдинин «Временно год» дегенде чыгармасы. Сонун кийинкиси. Бул ушунда Вивальдинин «Летная гроза» деген чыгармасы. Вивальдинин. Жарайт, экинчи чыгармасы экен. Кийинкиси. Бул деген Бетховендин 5-чи симфониясы. Азамат, браво, браво. Кийинкиси. Бул деген жанагы Бетховендин «К Элизе» деген чыгармасы. Моцарттын «Серенада» деген чыгармасы. Моцарттын «Серенада», браво. Бул дагы туптур, Кымбаттуу достор, биздин долбоорубуздун алтын үндүү катышуучусу Аяна бизге гитаранын коштосун ырдап берет. Кабыл алып коюңуздар. Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на высоках, камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет последовать на кому? Сильные да смелые голову сложили и поле в бою. Мало кто остался с этой памяти, трезвом уме, с твердой рукой в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь. Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову до плеча терпеливо подплеть.
баскулар. Если есть порох, дай огня. Вот так. Браво! Биздин долбоорубуздун атынан сага өзгөчө сонун белектерибиз бар. Ал белектерди тартуулайлык, мындан ары дагы чыгармачылыгың бийиктей берсин. Рахмат. Үнүң өчпөсүн, дагы көп аспаптарды үйрөн, мен да үйрөнгөнгө аракет кылайын. Аны эмесе, сен мыктысың, долбоорунун сонун белектери, өзгөчө белектерин ортого алып чыгып берип коюңуздар. Биз болсо Аянага тапшырууга даярбыз. Мыктысың, сен мыктысың. Жана бул китеп сага. Бул сонун планшет президентибиздин атынан. Албетте, сен мыктысың долбоорунун башкы кубогу. Алтын үндү, көптөгөн аспаптарда кол ойноткон, сонун ырдаган Аянага ыйгарабыз. Аяна, азаматсың. Буйруса, сени чоң-чоң сахналардан, концерттерден жана гастролдордон көрүп калдык, Аман бол, дагы талантың өркүндөй берсин. Рахмат. Рахмат сага.